Өткөндө мына көрдүңүздөр, ушул айылдан бекен, ошол Бүргөндө айылынан бекен 3-4 аксакал, 3-4 киши эле, чоң эле кишилер аксакал болуп калды. Алар деле бир 60 жаштын тегерегиндеги кишилер болсо керек. Барып тартышып, мына нефти көрдүңөр, мына капкара нефт, ушул нефтини алып кетип атышат деп тартып көрсөттү. Эми ал жерде баягы кытайлар келип изилдөөлөрдү кылып, анан ошо бойдон таштап коюп кетип калган жер экен. Ал жерде эч ким эч нерсе алып кетип аткан жер эмес экен. Да нефти чыккан экен, жарым жартылай нефти суу менен кошо чыгып, анан ал жерде жасаганга мындай не деп коет, баягы добывать эткенге. Так, ошол жерде нефти өндүргөнгө ал жер эме экен, жанагыдай невыгодный. Ошол таштап коюп кетип калыптыр. Вот и все. Эч ким ал жерде нефтини эч жака ташыган жок. Эч ким нефтини ал жерден качат этип бир жака бир алып кетип аткан жери жок. Мына ушул маселелерди мына силердин айылыңарга жакын, силердин элиңерге жакын жерлер болуп атат. Ушуну жеткизип коеюн дедим.